саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Ден соолугу үчүн. Ден соолугу үчүн. Салам достор, биздин катталуучуларыбызга салам. Саламат клуб YouTube каналына катталган бардык досторубузга ысык салам айтам. Кезекте сиздер менен кийинки подкастты баштап отурабыз. Анан албетте бүгүн дагы адамзатына керектүү сонун темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Алдыдагы ошол бир нече мүнөттөрдүн алкагында биз баланы тарбиялоо, үй бүлө баалуулуктар, айтор негизи эле баалуулук жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Көбүнчө буга чейин биз психологдордун оюн угуп келебиз, илимпоздорду, ар кандай изилдөөлөрдү. Бул жерде баланча деген белгилүү университет, институт изилдеп чыгыптыр дегендерди угуп деп калабыз. А бирок адамдын жеке жашоосундан, башынан өткөн, жеке тажрыйбасынан ашкан сабак жок. Бул жашоо мектеп деп бекер айтылбаса керек. Ар бир адамдын өзүнүн жашап өткөн жашоосуна карата бир чоң тажрыйбалар, сабактар болот эмеспи? Бүгүн да биздин төрүбүздө ушундай жашоосу, тажрыйбасы мол атабыз төрүбүздө. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин коногубуз бүгүн Жолдошбек Шамуратович. Азыр өзү жөнүндө бир аз маалымат айтып берет. Менин билишимче, Жолдошбек аке 40 жылдан бери үй бүлө булатып келатат. Бир нече неберенин чоң атасы, таятасы. Анда өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Жарайт. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Кубанычтуумун сиздер менен ушул байланышып атканым үчүн. Өзүмдүн анча-мынча болсо дагы тажрыйбам менен бөлүшүүгө ушундай мүмкүнчүлүк болуп калган үчүн кубанычтуумун. Колдон келишинче бөлүшүп берем убакытка жараша. Рахмат. Айтып өттү, атым Жолдошбек, аялым бар. 40 жылдан бери чогуу жашайбыз. 5 баланын атасымын, 4 эркек, 1 кыз, анан неберелерим бар. Баштан көп нерселер өттү. Чын эле Айнур айтып өткөндөй, бул аябай жогорку мектеп, ооба илим, билим, бирөөлөр айтат, бирөөлөр жазат, YouTubeга жазышат, интернетке жазышат, баягы китеп жазышат. Кинолор тартылып атат. Бирок ошонун баарынан жогорку Айнур айтып өткөндөй баалуу нерсе бул адамдын жеке жашоосунда башынан өткөргөн нерселерде сыноолор. Ошого кошулам мен дагы. Рахмат. Жолдошбек аке, азыркы учурда ошол Тажикстан менен Кыргызстан чек арасында туруксуз абал болуп турбайбы? Кыргызстанда бүгүн да аза күтүү күнү болду. Негизи эле ошол кырдаал курч болгондуктан улам жоготуулар болуп атат. Менин билишимче, сиз Афганистанда кызмат кылгансыз. Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Негизи согуш жөнүндө бул эмне? Көбүнчө баягы азыр жаш муунду карасаң, курал көтөрүп алып сүрөткө түшкөндү, PUBG ойногонду, ушундай бир аброю катары көрүшөт эмеспи? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз бир аз өзүңүздүн оюңузду. Ооба, азыр аябай абал курчуп турат. Өтө коркунучтуу. Бул баарыбыздын тынчыбызды алат. Ким мындай туура ой жүгүртсө, албетте бул өтө коркунучтуу нерсе. Анткени согуш бул эмне? Согуш бул кыйратуу, жок кылуу, талкалоо, ушундай мүнөзгө ээ да, кан төгүү, кайгы алып келет. Ооба, Афганистанда болгом. Мен 18-19 жашымда мындан согушту көрдүм десем, жаңылышпайм. Бул мактаныч эмес. Ошонго туш келип калдык согушка. Анан кан төгүүнү көрдүк, өлүмдү көрдүк, татынакай адамдардын ошо өлүп калганы, кан төккөнү, кыйналганы, жаралар болгону баары ошо көз алдыбыздан өттү. Согуш кинодогудай эмес, диванга отуруп алып телевизордон көргөн согуш бул башка согуш, адам өзү катышкан согуш башка согуш. Кыскартып айтканда, согуш бул адам өзү жаратып алган жакшы баалуулуктардын баарын талкалап, өрттөп жок кылуучу нерсе. Адамдын ички дүйнөсүн да талкалап жок кылат. Адам мыкаачы, ташбоор, ушундай жырткычка айланып кетиши да мүмкүн. Согуштун таасири өтө жаман. Ошондуктан мен ушу суранаарым өзүбүздөн, эл журттан, элибизден ушу колдон келишинче болгон мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша согушту болтурбоого аракет кылуу. Анан мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча билем, адам эң биринчи, эң алгач өзүнүн ички дүйнөсүнө тынчтык орнотконду үйрөнсө, ал адамдан айланасына, жакындарына, үй бүлөсүнө, коомго, деги эле мамлекетке тынчтык чыгып турат да. Ошондуктан мен каалоом ошол угармандарга адегенде биз жүрөгүбүзгө, ички дүйнөбүзгө тынчтык, бейпилдик орнотконду үйрөнсөк дейм да. Чоң рахмат. Ошол эмне себептен бул жөнүндө сурап калдым. Мен ошол баалуулуктарга токтолгум келип турат да. Мисалы, ар бирибиз айтабыз го баалуулук депчи, бирок чындыгында баалуулук деген эмне бул?
баалуулук деген ар бир эле адамдын жашоосунда болобу же болбойбу? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Баалуулук деген сөзсүз түрдө ар бир адамдын жашоосунда болот да. Эгер баалуулук болбосо анда биз адамда болбой калышыбыз мүмкүн да. Ал эми жырткычтар үчүн да бир баалуу нерсе бар да, идешет аябайчы. Мисалы, итке темирдин эмне кереги бар дейт да. Демек ал темир адам үчүн баалуу болсо, ит үчүн темир баалуу эмес экен да. Жыттап туруп өтүп кетет да. Ал өзүнө керектүү нерсени бир сөөк таап алса, аябай кубанып кемирет да. Бербейт, барып талашайын десең, тиштеп алганга даяр да. Анан баалуулук сөзсүз бизде адамдардын ар бир адамдын жашоосунда бар. Эми баалуулук деп жөнөкөй сөз менен айтканда бул бир нерсеге акча менен бааланган нерсе бар. Акча менен бааланбаган нерселер бар да. Бир нерсеге же болбосо бир окуяга, көрүнүшкө, кубулушка мүнөздөмө берүү да, анын барктуулугуна, маанилүүлүгүнө жараша. Мисалы, буюмдарга, материалдык нерселерге акча менен баа бере алабыз да. Мынча доллар деп. Ал эми баалайбыз. Ал эми өзгөрүштөр бар, кубулуштар бар, көрүнүштөр бар, адамдын жашоосунда ар кандай сапаттар бар. Бул адам мурун сараң эле, азыр март болуп калыптыр дейт да. Мурун аябай таш боор эле, азыр боорукер чото. Бул жашоосунда өзгөрдү деп боорукердик, берешендик, кайрымдуулук деген сапаттар. Булар акча менен бааланбайт. Буларга ушундай баа коюлат да. Баалуулуктар жөнүндө ушул да. Баалуулуктар сөз адамдын жашоосунда бар, болот. Ошол баалуулукка жараша адам өзүнүн жашоосунун багытын алат десек жаңылышпайсызбы? Мисалы, мен үчүн үй бүлө баалуу деп туруп, бардык нерсени кийинки артыкчылыктарга коюп, приоритеттерди анан үй бүлөмдүн бакубаттуулугу үчүн, үй бүлөмдүн бактысы үчүн деп анан баалуулук менен өзүнүн жашоосун түзөт десек тууралуубу? Албетте, бул туура эле эмес, чындык да бул. Жалгыз чындык. Адам ошо баалуулук жетелейт. Адам кайсы баалуулукту, кайсы нерсени баалап алса, ошого жетиш үчүн өзүнө максат коюп, анан ошол максатка жеткизе турган баалуулуктарды кабыл алып, биринчи орунга коюп, анан жылып кете берет максатты көздөй. Анан эгер адам өзүнүн жашоосунда мен үчүн үй бүлө биринчи орунда, үй бүлө баалуу нерсе десе, албетте ошо үй бүлөсүнө пайдасы тие турган, үй бүлөсүн коргой турган, үй бүлөсүн сактап өстүрө турган баалуулуктарды чогултат. Ал ошол нерселер адам үчүн өтө баалуу нерсе болуп калат. Биринчи орунда приоритет ушул да, биринчи орунга ошол баалуулуктарды коет. Рахмат. Биздин карамагыбыздагы 10 мүнөттүк убакыт соңуна чыгайын деп калды. Биздин катталуучуларыбызга айтат элек, алыстабаңыздар. Кийинки подкастта сөз түрдө андан ары улантабыз, ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Ал эми сизге Жолдош мырза келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңиз илгерилей берсин. Кийинки подкастта дагы кызыктуу маектин үстүндө биз сөзүбүздү улантабыз деп ишенем. Достор, ал эми сиздерге кайрылат элек. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз катталыңыз. Сунуштар бар болсо, кайсы бир теманын тегерегинде маек укуңуз келип жатса, анда ылдый жакка комментарий кылып калтырганды унутпаңыз. Баарыңыздардан күтөбүз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.